Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз сиздер менен кайрадан түз эфирдебиз. Бүгүнкү тема кайрадан ушу ден соолук жөнүндө болмокчу. Бүгүн биз ушу уйку безинин кызматы, уйку безине байланыштуу пайда болгон оорулар жана алардан дарылануунун ыкмалары жөнүндө кеңири сөз кылмакчыбыз. Эмесе бүгүнкү биздин коногубуз кайрадан белгилүү табып Хашим Зайналиев мырза. Ассаламу алейкум. Куш келипсиз. Ва алейкум ассалам рахматуллахи ва баракату. Хашим ага, анда эмесе ушу бүгүн ушу деги эле бул уйку бези организмде эмне кызмат аткарат? Бул кандай оорулар менен оорушу мүмкүн? Ушундан бир кеңирээк сөз баштап берсеңиз. Бисмиллахи рахманир рахим. Сиз менен ушул эфирде жолугушууну насип кылган жараткан Аллахыма чексиз мактоолор жана шүгүр болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салаваттуу саламдар болсун. Урматтуу кыргызстандыктар, ошол биздин баягы экөөбүздүн суроосуна жооп берерден мурда ошол бүгүн ошол уйку безинин түзүлүшүн, кызматтарынан оорулар кантип келип чыгат, аны кантип официалдуу медицинада эле жана элдик медицинада кантип жолдору бар. Мына ошолор жөнүндө кеңирээк сөз айтып берели дегенбиз. Анда сиз ушул кызматтарды айтардан мурда ушул уйку бези кишинин орган каеринде жайгашкан, ушуну айта кетсем рухсат берсеңиз. Уйку безинин каерде орган кишинин денесинин кайсы бөлүгүндө жайгашканын топография деп коет. Ошону айтып коеюн. Уйку бези алды тараптан С формасында келген 12 ичеги бар да. Şu 12 ичегинин ортосунда отурукташат да. Анан уйку бези өзү 4 бөлүктөн турат. Головкасы деп коет. Анан моюнчасы, анан денеси, анан куйрук тарабы депчи. Анан ушул уйку безинин узундугу где-то 25 сантиметрге чейин жетет. Узундук. Анан эни 8-9 сантиметрге чейин жетет, анан калыңдыгы 3-4 сантиметрге чейин жетет да. Анан жалпы массасы где-то 80-100 граммдын ортосу болот. Бул кайсыл жерде жайгашкан? Эми жайгашуу боюнча баягы головкасы дегени 12 ичегинин ичинде жайгашат, С түрүндө жайгашат. Андан моюнчасы кетет. Моюнчасы ашказандын асты менен өтүп кетет. Ошондуктан өзү баягы орусча поджелудочная железа деп аткан себеби ошол. Андан кийин денеси, андан кийин куйрукта денеси көк боордун менен ошо денеси менен куйрук көк боордун арка тарабында да жайгашат. Анан денес тарабы, ошол ортосунда дене тарабы жоон ичеги менен чектешип кетет. Ошентип уйку бези ошол арка тараптан алды тараптан 12 ичеге арка астынан ашказандын ылдыйында отурукташат. Анан арка тарапта жоон ичеги менен чектешет. Анан кийин акыркы куйрук тарабы көк боор менен чектешип турат да. Анан баягы омуртка менен караганда көкүрөк омурткасына жогорудан ылдыйга карай эсептегенде 10-чы жана 12-чи омурткалардын ортосунда отурукташат да. Жайгашкан жер мына ушундай. Анан ушул уйку безинде кирген нервдер иннервациялык деп коет, автономдуу мүнөзгө ээ болот да, нервдери автономдуу мүнөзгө ээ болот. Анан кийин ошол 11-чи 10-чы омурткадан нервдер чыгып, буну вегетативдик нерв деп коет да. Ал симпатикалык, парасимпатикалык эки бөлүнөт. Ошолор ушул аркылуу уйку бези башкарылып турат да, андан сырткарычы. Анан кийин кан тамырлардын жабдылышы боюнча авортальный дуга бар, курсак көңдөй менен кеткен да. Авортальный дугадан букака уйку безине кан тамыр бөлүнүп, артериал кан тамыр менен питание кылат. Анда ошондой эле уйку безинден венал кан тамыр чыгып, селезночный угол менен вена менен кошо ошо чыккан вена
боорго кете турган дагы венал кан тамырлары бар да. Кан тамырлар жайгашыш боюнча мына ошондой эле уйку безинен лимфатикалык тамыр чыгат. Лимфатикалык тамыр где-то окумуштуулар эсептөөсү боюнча 20 жакын узели бар. 20 жакын узел бар. Ошол уйку безинен чыккан лимфатикалык тамырдын узелдери жоон ичегеден чыккан тамырлардын узели менен лимфатикалык тамырлар узели менен анан боордун сол тарабындагы чыккан узелдери менен бөйлөктөгү чыккан кан тамыр узелдери менен лимфатикалык тамыр узелдери менен биригип кетип сплетение деп коет да, жогорку тарапка көтөрүлөт да. Мына ушундай түзүлүштөргө уйку бези анан жалпы массасын айттым, где-то бир 100 граммга жакыныраак келген. Анан ошол баягы боордон кийинки эң бир чоң органдардын бири болуп эсептелинет да. Анан эми кызматын айтып коеюн, ушул уйку безинин эки кызматы бар. Илимий тили менен айтканда экзо, анан кийин нендо деп коет. Экзо дегенде бул уйку бези ашказандагы тамак сиңирүү процессин жүргүзүүсү үчүн зил бөлүп чыгарат. Муну экзо деп коет да. Где-то бул зилдин орточо чыгуусу суткасында 2 литрдин айланасында болот. Кээде 1,5 литр, кээде 2 литр болот. Бул мында ошондо дайым ошондо чыгып турат да. Эми ушунун составы дагы бар, аны кызыксаар айтып берейин. Анан эндо дегени бул канга гормон иштеп чыга турган касиети бар. Түздөн түз канга чыгат. Мына ошондой анан баягы ошол экзо деген айтып атпайбыз, ушул уйку безинин негизги массасын түзөт. Эми буну асинустук ткандар деп коет да. Мында бир 5-6 түрдүү клеткалардын түрлөрү бар. Негизинен бул эпителийлик клеткалардын түрүнө кирет дагы. Анан зил ошол ар бир клетка зил иштеп чыгууга ылайыкташканда, зилге иштеп чыгууга ылайыкташканы үчүн ылайыкташканын клеткада органелдери болот да. Кишинин организм сыяктуу болот. Клетканы иштетип турган органелдер Голчи комплекс менен эндоплазматикалык торчо деген өтө күчтүү өнүккөн органелдер. Аны ошо күчтүү өнүккөндүн шарапатасында бул тынымсыз зил иштеп чыгып берип турат. Ошондо зил иштеп бул ашказанга берет да, тамакты иштетүү үчүн туура. Демек өт менен кызматы ошол болуп калат анда бул. Жок, өз өткөнүңүздө бар. Биз өттүн тамак сиңирүү процессинде эң негизги ролду аткара албайт деп айтканбыз. Бирок таасири бар деп айтканбыз. Эсиңизде барбы? Уйку бези тамак сиңирүү процессинде эң негизги ролду аткарган болгон болуп эсептелинет. Демек өттөн дагы уйку безинин таасири чоң экен да. Ошондуктан баягы хирург операциядан адамдан жашап кетиш кыйын болуп калган себеби ушул. Анан дагы бир өзгөчөлүгү, ушуну айтып коюшубуз керек. Ушул не толку ашказанда тамак сиңирүү процессин гана жүргүзөт деп түшүнүпбөшүбүз керек. Бул 12 чегидеги. 12 чег. Анан ички чегидеги бүтүндөй тамак сиңирүү процессини, тамакты ажыратуу, кайрышты, андан ары мында молекулалык деңгээлде, иондук деңгээлде ажыратуу процесстердин баарын тең уйку безинин иштеп чыккан зилдер таасир астында жүрөт. Ошондуктан ичегени дагы иштете турган орган ушул уйку бези болуп эсептелинет. Эмне үчүн бул уйку бези деп аталат анда? Уйкуга кандай тиешеси бар? Эми баягы кыргыз тилинде, кыргыз сөзүндө ушинтип мындай орган түзүлүшүнө ылайык келбей аталып калган. Бирок бул жерде кичинекей бир мындай тетири бир мындай кыйгач түшүнүк бар да. Кыйыр себеби уйку бези эгерде ракка учурай турган болсо, ооруга учурай турган болсо, чындыгында уйкуну бузуп, адамга өтө катуу оорун симптомун берет. Жанагы уйкусуздук менен ооругандарга мунун таасири барбы, жок? Жок, андай ага таасири. Ага уйку безинин таасири жок. Бирок ооруну катуу берет. Негизи ошо уйку безинин ооруларын кантип билсе болот? Ошо уйку безинен ошо оору болуп аткан адам өзү сезсе болобу? Уйку безинен оору болуп атканын мына бул көкүрөк кабыргалардын ылдыйлары ноюп ооруйт. Ноюп ооруган симптом болот. Убакыт менен такашкан оору берет.
Анан мынау арка сол тараптар. Сол тарап кабырга мына быкын дейби, каптал тараптарында уюп талуу берет. Уюган талыган берет. Анан баягы эгерде уйку безинин баягы ортодо протогу бар да, зил агып чыга турган протоктор бар да. Ошол протоктор долкулардан зил бөлүнүп чыгат. Баягы эсиңизде барбы? Биз боорду гистологиясын айттык, боор мындай бөлүктөрдөн долкулар турат дегенбиз го. Бул да ошондой да. Баягы долкуларда арасында да иштелип чыккан, клетка иштеп чыккан зил тыгып акпай калганда уплотнение болуп кетип, ошондо катуу оорунун симптомдору берет. Ал ар түрдүү оорулар себептеринен пайда болот. Баягы протокторду акпай калат да. Ошондо суюктуктун плотность көтөрүлүп кеткен өтө катуу оору симптомдорун берет да бул. Ушундай адам катуу жабыркатат. Даже ушу обезболивающийге да адам чыдабай кетет да ооруганачы. Бул ошондой уйку безинин оорусу башка дагы органдарга таасир береби? Берет, таасир берет. Мисалы кандай? Мисалы ол общий ичегеге да иштеткен орган деп айтпайдыкпы? Ашказанды дагы тамак сүйгүн процесс жүргүзөт эң негизги орган деп айтпайдыкпы? Буларга түзөн таасир этет. Андан сырткары жоон ичегеге чейин баягы суюк болуп түшүш керек да. Мына ошол жоон ичегеге да таасир этет. Андан бөлөк ол лимфатикалык сосуд аркылуу болгондо көкүрөктө бүрчүнөп болосо дагы алыгы берет. Плотность көтөрүлгөндө жировой тканды бузат. Анан ошондой эле жоон ичегеге дагы симптом берет. Адам денесин кыймылдата албай калат. Ракка жеткенде. Мына машинада тикке келип отуруп калат да. Кыймылдатса эле жанчы дагы ооруну берет. Ошондо бунун рак өтө оор рактын түрүнө кирет. Рак ошондо эмнеден пайда болот? Мына ушул маселе медицинада чечилди. Бул так аныкталып эле. Жок, каяктан келип чыгыштан жөнүндө божомолдолор бар. Бирок терапиялык дароо такыр жок да. Толук операция алып кесип ыргытып. Башка жол жок. Жолу жок. Аны алып ыргытыргенден кийин анын пайдасы кандай пайдасы болот организмге? Эми ошол орган адам бир 6 айга, 1 жылга, 2 жылга, 3 жылга өмүрү узарат ошол. Бирок анын азабын тарта, уйку безинин жоктугун азабын тарта берет. Демек тамак сиңирүү бузулат. Нормалдуу эмелерди кабыл албайт организм дегендей да. Бул ошондо тамакты бүт майдалап бөлүп, анан кайсыл жакка эмне кетет ошонун бүт барысын бөлүштүрүп берет экен да, значит. Жок, бул жерде түшүнүктү сиз айтып аткан түшүнүктү оңдоп кетишибиз керек да. Ашказанды жеген тамак ашты, биринчи механикалык түрдө тиш ооз көңдү аткарат да. Андан кийин калганын ашказан аткарат да. Бул механикалык жастары. Эми биохимиялык ажыроо деп коет да. Биохимиялык ажыроо ал мисалы ири молекулаларды төмөнкү молекулалык деңгээлге чейин ажыратат. Мисалы жеген тамак аш негизинен 4 түрдүү бөлүктөн турат да. Белоктон, майдан, углеводдордон, анан кийин микроэлементтерден турат да, химиялык элементтерден турат да. Мына ошол эң жогорку түзүлүштө болгон белокторду ажырата турган фермент бөлүп чыгарат. Углеводдорду ажырата турган фермент бөлүп, липидтерди ажырата турган фермент болуп чыгат. Мисалы липидтерди ажырата турган фермент аты липаза деп коет. Углеводдорду ажырата турган ферменттин атын амилаза деп коет. Анан белокторду ажырата турган ферменттердин түрүнө трипсин деп коет да. Мына ушуларды 3 классына тең 3 класста заттарды ажырата турган фермент бөлүп чыгарат да. Эсиңизде мисалы өттү белгилүү бир деңгээлде майларды ажырата турган таасир бар деп айткан эсиңизде бар. Биз өттү эч качан углеводду, белокту ажыратат деп айткан эмеспиз. Эсиңизде барбы? Бул бардык адам жеген тамак составында бардык заттарды чоң ажыратып, төмөнкү молекулалык деңгээлге чейин жеткирип, анан ичегиден канга соруло турган акыбалга жеткире турган орган мына ушул уйку бези болуп эсептелинет да. Демек бул организмде эң негизги органдардын эле бири болуп калат экен анда. Бунун кандай дарылоо жолдору бар?
Эми уйку безинин эң негизги таркаган оорусу панкреатит деген ат менен жалпы элге маалымдуу. Эми панкреатит болгондо качан панкреатит деп эсептешет? Көбүнчө уйку безинде баягы зилдин бөлүп чыгаруу тартиби бар да. Мына ушул бузулганда ашказанда кислотность көтөрүлүп кетет. Көтөрүлүп кеткенде адамда зарна пайда болот. Ошол демек ошо уйку безден турбайбы анда зарнанын пайда болушу? Кээ бирөө өттөн деп түшүнүп калат да. Мына ушул жерде биз түшүндүрүп коюшубуз керек да. Зарнанын пайда болушу түздөн түз уйку безинин функциясынын бузулган кесепетинен пайда болот. Муну молекулярдык механизм бар. Мына ушунда мен түшүндүрүп коеюн. Молекуляр механизм эмне үчүн адамдар уйку безинен алеги панкреатит болуп зарна болот. Бул элдин көпчүлүгү бул ооруйт. Мисалы анын ичинде мен өзүм деле ооруп калам. Бир мисал. Өзүм деле ооруп калам. Ошондуктан мен ушул нерсени зарна качан пайда боло турган элге түшүндүрүп коеюн деп атам. Уйку безинде айттым го, эки түрдүү багытта иштейт. Биринчиси тамак сиңирүүгө кетсе, экинчиси канда гормондор бөлүнүп чыгарат. Анда 3 түрдүү гормон бар да. 3 түрдүү гормон, 3 түрдүү клеткамыз. Мисал альфа деген клетка глюкоген иштейт. Бета деген клетка инсулин иштейт. Ана сигма деген клетка стомататин деген гормон иштейт. Караң. Ошо стомататин деген гормон уйку безинин зилини ашказанга 12-чеге түшүүнү регуляция кылат. Ашказанга түшүүнү регуляция кылат. Ушул функциясы бузулганда мен молекуляр деңгээлде айтып атам да, молекуляр мына ошондо адамдардан да алеги бузулат. Азыркы айтып аткан зарна пайда болот. Регуляциясы бузулганда, механизми бузулганда адамдар зарна менен жабыркайт. Эми муну зарнаны дарылаш үчүн медицинада ар түрдүү дарыларды колдонулат да. Крион деген колдонулат, алмагел, малок. Мисалы, алачына малокс менен малокс алмагелди ичкенде бир топ адам жеңилдеп калат. Бирок зарна кетпейт. Көрдүңүзбү? Адам тынымсыз ошону ичкенге мачур болуп калат да. Крион дегенди пайдаланат, вообще ал таасир этпейт. Ал эч кандай эффект бербейт да. Ана панизорм дегенде бар, фестал деген таблеткалары бар. Бул зарнаны жогото албайт, жөн эле убактылуу басат. Белгилүү бир деңгээлде азайта алат, бирок жогото албайт, көрүп атпайсызбы? Адам ошол зарнаны жогото албаган кесепетинен азап чегет, бейтаптарчы. Мына жерде дагы бир учурдан пайдаланып айтып коюшум керек. Кээ бир адамдарда зарна жаткан төшөктөн байланыштуу болот. Эмне? Анын кандай таасири бар? Жаткан төшөктөн байланыштуу. Мисалы, кээ бир адамдар кроватка жатат. Да? Ош кроват мисалы тегиз болбойт. Тегиз эмес да. Ошондо мына бул 11-чи, 12-чи, 10-чу омурткаларда кичине сылжып калат. Сылжып калган ошол жерде нервтик үзүл чыгат да. Анан ошол дүүлүгүп калганда адамда ошондон зарна болот. Ошондуктан мен биринчи ошол зарна ооруган адамдарды текшерип атканда айтам да, чөшөгүн сурайм да. Каякта жатасың? Азыр мисал үчүн жана дивандар деле ошондой болуп атпайбы? Азыр жаңы жасалып аткан дивандар деле мисал үчүн жана түз полдо жаткандай эмес да. Анан код ошондой дагы зыяны болот турбайбы? Мисалы адам 5 ай 6 ай жүрө берет, билинбейт. Андан кийин акырындап 1 жылга жетпей билинет. Анан мен айтам да, сен төшөгүңдү алмаштыргын, жерге полго жатып көрчү деп. Где-то ошо полго 1-2 жума жаткандан кийин баягы зарнасы жоголот да. Бул уйку безиндеги регуляция процесси бузулбаган зарна бул. Түшүндүңүзбү? Айырмасы бар. Бул жана омурткалардын нерв аркылуу болуп атат. Нервдин тур эмес эме болуп калганынан. Жок, омуртка сылжыганда нервге тийип калат да. Нерв дүүлүгү бар канчанясы уйку безге келип атпайбы? Анан ал жердеги рецепторлорун иштете берет. Ал жерде ошол баягы эпителий клетка анын
3 түрү бар да. Бакыловидный деген клетка, айрыкча ачыны бакыловидный клетка зилди көбүрөөк иштеп чыгат. Буларды не рецепт окончательно ушул кептип түшөт да, анан булар козгоп иштете берет да мажбурлап. Ошол көп иштелип чыккандан анан зарына пайда болот экен да. Мына ушундай. Дагы кандай оорулар пайда болушу мүмкүн? Оорулардан дагы башка деле, мисалы, панконекроз деген оорусу пайда болушу мүмкүн. Бул ошол уйку безинин ткандарынын бузулушунун кесепетинен пайда болот. Бул ошол первоначальный рак, уйку безинин рагынын учуру болот да. Панконекроз деп коет. Бул андан бөлөк уйку безинде кальциниттер деп коет. Баягы уйку безинде жайгашкан клеткалар дагы белгилүү бир убакыт жашагандан өлөт да. Өлгөндөн апоптоз процесси бар да. Апоптоз, андан аутофаг процесси бар. Ошол бузулуп калганда ошол жерде туз туруп калат. Баягы долкалардан зил агып туруш керек да. Негизги протокко түшүп туруш керек. Бунун протогу 12-чеге келип түшөт да. Буят. 12 фатовая сосочка деп коет. Ошонун сол тарабында одди деген бөлүгү бар. Ошол аркылуу келип 12-чеге келип түшөт да. Мына ошол кальциниттер көбөйгөндө уйку безинин зили өз убагында түшпөстө топтолуп, анан баягы басым жогорулаганда кальцинит ачылып кеткенде уйку ашказанга көбүрөөк кетип калат дагы. Зили, уйку безинин зили, анан кийин алига зарына кылат адамды, атыштырууга зарына берет да. Бул дагы ошондой себептердин бири. Анан ушул мен баягы кабарыңыз бар да, биз альтернативный медицина иштеп чыгабыз, барды илимий негиздечи. Анан мага келген пациенттерде томография кылып, диагностика кылып, анан УЗИлерин текшерип, анан керектүү анализдерин чыгарып атканда мен бир нерсени байкап калдым да. Уйку безинин оорусунун келип чыгышынын 3 источниги бар экен да. 3. Биринчи источниги бул боор болуп эсептелет экен. Боор. Кандайча болот ошондо? Себеби алиге иштеп уйку безинин зилинин бардыгына зилидер негизги бөлүнгөн белковый ферменттер түзөт. Даже гормондарда бөлүнүп ошонун баарын белковый. Мына ошолордун бардыгына негизги субстраты аминокислоталар. Анан тиешелүү витаминдер. Ошонун бардыгына тең боор камсыз кылат. Демек боор ошону камсыз кыла албай калгандан анан жетишсиздиги болуп калат да. Таасирди тиет экен да. Ошондой эле бул уйку безин түзүп турган асинистик клеткалар. Айтым бир 10дан ашык клетканын түрү бар. Бардык клеткалар белгилүү бир убакыт жашайт да. Ал адам өмүрүгө чейин бир клетка жашайт деп түшүнгөн туура эмес. Алар жаңыланып турат. Улам өлүп турат. Өлгөн клетканы бал жерден бошотуп чыгарыш керек да. Ошол жерде биринчи ошол апоптоз процесс, андан кийин аутофаг деп коет, андан ары дагы ажыратат да. Андан ары дагы боор ферменттер иштеп, ол ферменттер ажыратып туруп, анан канга алып чыгат да. Ал жерде дагы боордун чоң кызматы бар да. Мына ошонун кесепетинен адамда уйку безинин оорусуна чалдыгат. Бул биринчи себеби. Экинчи себеби бул мен айттым, сөзүмдүн ортосунда айттым, баягы уйку без 4 бөлүккө бөлүнүп атпайбы? Уйку 4. Мына ошонун ортоңку бөлүгү жоон сегменти ишет деп айттым. Эсиңизде бар? Мына ушул андан сырткары жоон ичеге иштеп чыккан лимфатика сосудтар бар да. Мына ошолор дагы уйку безинде чыккан лимфатика сосудтардын сплетение болуп кетет да. Жарма биригип кетишет да. Мына ошонун негизинде инфекциялар өтүп кетет. Уйку безиндечи. Жоон ичегеде отурукташкан эпителий инфекциялар өтүп кетет. Андан бөлөк ошо менен кошо реактивный биолог иштейт да, бактерияларчы. Мына ушул да өтүп кетет дагы уйку безинде
ооруну пайда кылат. Башкача жөнөкөй тил менен түшүндүргөндө, жоон ичегидеги лимфаденопатиялык процесс uyku bezinin oğruları, her türlü oğrular payda olsa, onun içinde uyku bezinin rağına payda olsa tüzden tüz tasir ededi. Düşünüyorsunuz mu? Demek bu yerde şu boğurdun işteşinin köp nerse göz kıran eкен da. Жоон ичегеден да. Жоон ичеге боğur. Эми üçüncü источниги бул адамдын денесин шамалдап калышынан. Soğuk degenden de. Immunitetini karmagandı bilbegenden buladı. Düşündünüz mü? Аны ошо суук тийбеш үчүн эмне кылыш керек? Сөз жылуу жүрүү менен эле чечилеби же башка да жолдор бар? Жылуу жүрүү менен эң негизги гигиена бул жылуу жүрүш. Жылуу жүрүш керек. Мисалы төшөктө жатканда жылуу жатыш, жабынып, күндүзү ошо дененин ичин курчап жүрүш. Жаштарга көтөрө берет. Мисалы 35тен иммунитет төмөндөш баштайт да. Ошондуктан дененин ысык кармаш, бул чоң мааниси бар, өтө чоң мааниси бар. Ошондо бүгүнкү күндө медицина ошол уйку бездеринин ооруларын аныктоодо, дарылоодо канчалык деңгээлде жетише алды? Аябай кызыктуу суроо бердиңиз мен үчүн. Мүмкүн көрөрмандар үчүн деле кызыктуу болуш керек. Уйку безинин ферменттерин регуляция кыла турган дарылоосу бар. Мен бая айтпадым сизге. Pankreas, kreon деген. Бул туура эмес. Uyku bezinin ferment al daima birde tartipte işlelip çıga berет. Misalı amilaza fermenti bir saatte 111 miligram işlep çıgat. Eğer ошо uyku bezi normal iştep atkан bolsa, bulardın sastavı turuktуу болот. Fermentlerden. Ал жабыркаган учурда да ошону чыгарып береби? Ооруган учурда. Bular sistemasi bir tepte болот. Medisina кайрадан булардыга мурдун тыгып туруп, буруп дары аркылуу бузат. Мисалы крионду бериши. Ал кандайча болот? Мисалы составын айтпадым, негизинен баягы тамак сиңирүүгө кетип чыккан зилдер 3 бөлүктөн трипсин белокторду кылса, амилаза углеводдорду кылса, липаза майларды ажыратат деп элем. Мисалы липаза 61 грамм чыгат. Мисалы саатына 61 грамм. Бул майды ажыратат. Бараңыз. Трипсин алыгыдан липазадан экесе азыраак чыгат. Себеби ашказандын өзүндө сок бар, ал дагы белокто көбүрөөк ажыратат. Ашказандын иштелип чыгыпчан согу менен уйку безин sonra Алла Таалам да данышмандык бар, баарын жөнгө салып койгон. Булар ферменттер аркылуу наоборот булардын ашказанда içinde түшкөндө өздөрүнүн жүрөт химиялык реакциялар бар. Мына ошону бузуп коет. Ошондуктан ферменттерди регуляция кылуу боюнча бир да дар эффект бербейт. Мында бир да адам айыкпаган себеби мына ушунда. Бул жерде врачтар, фармацевтика компаниялардын дилерлер, брокерлер болуп турат. Мен муну айтып коюшум керек. Бир да адам айыкпайт. Кайсы бир гастроэнтеролог, жок, Ашим сен жалган айтып атасың десе, келерки көрсөтүүгө келип туруп, мен далилде берсин. Бир да айыккан адам жок. Даже зарнан айыктырбайт. Малокус же болсо, алма кел бергенде булар ашказандын бетин сыбап коет. Суспензия да? Суспензия. Ошондо белгилүү убакытка ашказан адам баягы зарна болгон токтоп турат. Мисалы буну майлы пайда берсин, буну пайдаланса мейли деп айтабыз. Адамдарга оорусун басаңдап турат да. Ферменттик жөнгө салуу алы болбойт. Андан сырткары обезболивающий ишибиси бар. Лечениясы бар, обезболивающий. Бул да туура эмес. Ал да эч кандай таасир этпейт, обезболивающий. Лечениясы бар, обезболивающий. Ошо обезболивающий дарылар боюнча көп айтылып жүрөт да. Мисалы үчүн адамдар ошого үйлөнүп алат экен. Мисалы барал ки. Бирок ошол канча жолу ошону колдонсо деле убакыттын өтүшү менен ал оору кайра күчөй берет деп атат да.
Ал айыкпайт, кайра тескерисинче аны ошо ооруганын байкой отуруп күчөт алышкан мүмкүн. Бара алгенде айтышат, мисалы бол ооруну 3 саат 4 саатка басышы мүмкүн. Карадан да оору болот. Ошондой эле баягы адам кусат го. Кусканга каршы мисалы серукал пайдаланат. Метилклопрамид пайдаланат. Бул да туура эмес. Ал кусуу уйку безинен эмес. Уйку безинен эмес. Көрдүңөрбү? Медицинада жаңылыштык көп. Эмнеден болот анда ошо кускан? Куску бул ашказандын нервинен болот. Нервде воспалительный процесс бар, суу көткөн болот. Бул негизги кийин ашказан боюнча айтып беребиз. Азырынча андан ары айтпай турайын, себеби элге кызыктуу болсун бул маселечи. Адам эмне үчүн кусат деген суроого толук жооп беребиз. Ошонун бирөөсү нервдеги воспаление процесси жүрөт. Анда бөлөк да себептер бар. Ошо жанагы улайлы мынакей, бул ошо канчалык деңгээлде медицина жетишти ошо уйку безинен пайда болгон оорулар. Бул баягы медицинанын терапиялык дарылоосу да, айтып атабыз да. Ооба. Ошондуктан мен азыр ушул терапиялык дарылоосунан сөз башында айткан бир да адам айыкпашынын себеби медицина уйку безин оорусу так аныктап, кайсы дары таасир этет, ал каяктан келип чыккан, каяктан оору келип чыкты. Ал келип чыккан ооруга карата дарылоо жоктугунун кесепетинен болуп атат. Мисалы мен айтпадым, мисалы боордон келип чыгат деп айттым го. Медицина муну мойнуна албайт. Ошондо биз бүгүнкү күндө ичип аткан ошо уйку безине каршы ичип аткан дарылардын баарысы эле ошол жана обезболивающий эле кызмат аткарат десек туура болобу? Эми ошондой да айтсак болот. Аны айыктырбайт, бирок убактылуу ошону алат. Зарнаны эле бастыра турган. Уйку бездеги воспалительный процесстер жүрө турган болсо тыкандардагы да бир да дарыны токтотпойт. Вот мына ошонун кесепетинен уйку безинин оорусу ырбап отуруп айланып кетет да. Мына ушул акыйкаттыкты билиш керек эл. Альтернативдик медицинанын кандай жолдору бар? Ошо альтернативдик медицинанын негизги оорусу келип чыга турган 3 источниктин айттым го. Мына ушу 3 источник негизинде дарылайт. Буну сиз деле колдонуп атасыз да, мисалы үчүн башкалар колдонбойт да. Ошону кана айтып берсеңиз, анда ошо кандайча табылды? Мисалы үчүн кандай ыкмаларды колдондуңуз? Мисалы уйку безинин ооруларынын бардык түрүндө, анын ичинде рагына дагы. Биринчи биз дарылообузду боордун кызматын регуляция кылгандан баштайбыз. Боордун. Ал жерде гепатитин вирусу бар, А деген макоо бар. Кальцинттер болуп калышы мүмкүн. Боор кисага учурап чыгып калышы мүмкүн. Боорду платинде тыгызы көтөрүлүп калышы мүмкүн. Ал жерде вирус, башка вирустун түрлөрү болуп калышы мүмкүн. Биз ошону жөнгө салыштан баштайбыз. Биринчи биз боорду жөнгө салышыбыз керек. Туура түшүндүңүз. Себеби уйку безиге керек болгон субстраттар, аминокислоталар, витаминдер баары через боор аркылуу келип турат. Керек витаминдер дагы да. Биринчиси. Экинчиси биз жоон ичкени кескин түрдө да дарылоодан баштайбыз. Жоон ичкени. Кантип дарылайсыз мисалы үчүн? Эгерде биз жоон ичкени гироскопия рентгенден өткөрөбүз да, ошондо селезеночный угол тарапта да лимфаденопатия барлыгы билинип болот. Анан томография түшүрөбүз. Томографияда көрсөтөт. Демек лимфаденопатия бар боло турганбыз, жоон ичкени дарылашты баштайбыз биз. Анын үчүн бизде методдорубуз бар. Ошол жердеги эпителийде да бөлүнүп чыккан бактерияны регуляция кылышты баштайбыз. Инфекцияларды башкарышты баштайбыз. Инфекциялар басаңдатышты баштайбыз. Ошондо биз дарылаган уже 4-5 күндөн баштап оору басаңдай баштайт да. Бул клиникалык результаттарыбыз жөнүндө айтып атам мен. Ошондо сиз эмнени колдоносуз? Кандай дарыларды колдоносуз? Мисалы, биз ашказанда туз кислотасы иштелип чыгат. Бакаловидный эпителий бар, клетка, ошондо туз кислота иштелип чыгат. Туз кислотасы бул Алла Таалам жараткан антибиотик. Антибиотик. Ушул туз кислотасы бар, анан кийин ошого бардык грибоктор, ичинде адам чегесиндеги вирустар, бактерия барды баш ийет. Биз мына ошону
таасир этүүсүн узартабыз. Активдешүүсүн. Таасир этүүсүн узартабыз. Мисалы туз кислотасынын таасир этишинби? Айталы туз кислотасы 1 саатка таасир этип, биз ошону 3 саатка чейин узартканга аракет кылабыз да. Аны кантип? Демек кошумча эмелер берилет да, дарылар берилет да. Дарылар менен. Демек организмдин өзүндө ошо туз кислотасын иштеп чыгуу азайып калат деп түшүнсөк болот ошо. Жок, азайып калбайт. Жок, ал организм өзү регуляция, биз ага тийишпейбиз. Туз кислотасына кошумча күч берет экенсиз да. Жок, туз кислотасынын иштеп чыгаруу объемун көбөйтөбүз эмес. Биз ага тийишпейбиз. Бул адамдарга мисалы дарылоодан кийин ооруну алып келет. Биз ага тийишпейбиз. Биз туз кислотасын таасир этүү убактысы бар. Анын таасирин көбүрөөк убакытка кармайбыз. Кантип? Вот көрдүңүз, ушул кызык. Кармаганда жоон ичиген эпителийный инфекциялардын токсин бөлүп чыгаруусу, зыяны лимфососуд менен кетиши баары токтоп калат. Көрдүңүзбү? Токтоп калганда уйку баягы боорду биз активдештиргенибиз, буну токтотконубуз, андан сырткары биз денесин ысык кармайбыз, боорунчу. Кичине сөздүк денеси ысык кармайбыз. Мына ошондо айтсам 4-5 суткадан баштап жеңилдеш башталат. Акырындап дарылап отуруп, эпителийди иммунитет көткөрүп беребиз акыры барып. Иммунитет ошол жерде местный иммунитет бар, ошону калына келтиребиз. Ол жерде дагы кошуп дарылап кете беребиз. Көрдүңүзбү? Эми караңыз, да кызык нерсеси, ушул биз эми көп жылдык клиника результат айттабыз да. Караң, медицинага бир да дары пайдаланбайбыз. Эмнеге? Зарыл жок да. Зарылчылык жок, көрдүңүзбү? Зарылчылык, мына азыр уйку безине, мисалы, где-то 10 ашык медицинада дарылар бар да. Бирөөсү да пайдаланбайт десек. Сиздики ошондо дарыларыңыз эмнеден жасалат? Натуральный. Натуральный жер жемиштерден, жашылчалардан. Ошондо дары чөптөрдөн. Мисалы үчүн ошол дарылап баштадыңыз дейли, ошол бир процедура толук канча убакытта дарыланышы мүмкүн? Жок дегенде 1 ай, жок дегенде 1 ай. Минимум бул, Минимум 1 ай. Анын ошо бүт барысынын өзүнүн ошо эрежеси менен толук өтүш керек. Эми караңыз. Анан биз ошону монитор кааласа, пациентке айтабыз, кааласа 20 күндөн кийин томография барып түш. УЗИге барып түш. Деп айтабыз, рентгенге барып түш. Кааласаң 1 айдан, кааласаң 2 айдан түш. Муну да мониторинг да кылабыз да. Демек өзүңөр анын улам текшерип башталыш кандай эле бүтүшү кандай. Кандай дагы доказательство керек. Эми доказательство негизгиси ошо пациент айыгыш керек. Ошол эле доказательство да. Эми алда подтверждение болуш керек да. Биз черек анализдер ошо подтверждениени ким кылат? Мисалы үчүн сиз өзүңүз кылганыңыз менен. Жок, эми тамырда мен билип турам. Жок, сиз өзүңүз подтверждение кылганыңызды аны эч ким признать этпейт да. Демек бир жерден бирөө бир орган же болбосо бир илимий негиздеби бир подтверждение болуш керек да. Эми сиз дагы кызык нерсеге апарып такап койдуңуз да. Жок, мен негизи ошондой карайм да бардык нерсени. Демек аны каалайбызбы, каалабайбызбы? Ал ошо подтверждениясы бир нерсе менен аныкталып, ал расмий түрдө бекитилиш керек. Мисалы сиз менен биз азыр сүйлөшкөндө бири-бири түшүнүп сүйлөшүп атпайбызбы? Ушундай пациент боло турган болсо айтам. Ошо сен ким мурда врачтарга барган болсоң, бар текшерүү деп айтам. Кайра өзүнө жөнөтөсүз. Бар текшерүү деп айтам. Текшерүү, ошо мен сен алдап койбойюн дейм. Эми пациент дагы менден пайда тапса дос болот. Зыян таап калса душманга айланат. Айтабыз ушундай деп айтабыз. Анан ана барып любой врачтардан баардан направление ал, барып текшерүүдөн өт деп айтабыз. Биз аны барбаң кындап кысып калбайбыз. Бирок ошону барып текшергендер көп врачтардан текшерилет. Бирок врачтар мына бул айыкыптыр деп сүйүнбөйт. Ошодон кандай бир результат алгандан кийин ушуда бир дарылоо системасы бар экен. Үйрөнөлүк, пайдаланайлык, мага келген дары пациенттер пайдаланып ушуларды оңдойлук деп врач умтулбайт да. Вот мына биздин врачтын кесел ушул жерде болуп атпайбы? Келип сураса мен үйрөтөм да, айнын дагы. Анда бул жакта
суроолор келе баштаптыр, анда ошо суроолорго убакыт берели. Уйку бези жанага тиешелүү пайда болгон оорулар жана анын дарылоонун бул темабыз экен. Суроолор болсо берип койсуңарбы? Бруцеллез оорусу менен сизге кайрылса болобу дейт. Темадан чыгып кетпиз. Майлам жол негизи бруцеллез оорусуна дагы тиешеси барбы жокпу? Бруцеллез бул эле бактериялар кирген инфекция да. Анан ошол бул себеби бул байкушту сүйүндүрүп коеюн деп атам. Ушуга айтат элем, где-то марттын этеги, апрелдерде баягы бээни байлайт го. Ошол маалда келсе биз дары жасап беребиз. Бруцеллезго. Жылкынын сүтүнөн жасайсыз анда. Дары жасап беребиз, ушун дүйүндө ичсе болуп өлөт. Азыр эмес. Ошо апрель айларында. Ассаламу алейкум. Апам 85-те ашказаны жыдыган деп айтышкан дейт. Зарынага омега ичет убактылуу басат. Эмне сунуш бересиз дейт. 85 жашта экен. Ошо омега деген дарын ичет экен да, убактылуу басат дейт. Эми бул азыр эле бул ушу сиз менен көрсөтүүлөрдө айтып кеттим. Мүмкүн болсо кроватта эмес, төшөктө жатышты биринчи сунуш кылам. Анан экинчиси денесине жылуу кармап, баягы зарынадан кутултуш үчүн, жок дегенде басаңдатып, ошодан жабыр тартырбаш үчүн дарылоо курсуну жүргүзүш керек. Бирок эми карыган кишиге результат бериши бир топ көбүрөөк убакыт ичинде результат бериши мүмкүн да. Ошондон буларды дагы түшүнүп, мамилеге андан сырткары диета, гигиеналардан сактаса, жардам берсе болот. Диагнозу шизофрения деп аталат экен. Ушуну дарыласа болобу? Сизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик дейт. Эми бул баягы психиатр врачтар бар го. Ошолордун компетенцияда иш. Мен азырынча буларга тилим кайрабай туруп турайын. Ассаламу алейкум. Табарсыкта грыжа бар эле байке. Ошону кандай кылыш керек дейт? Аны кеңешим, сиз уролог врачка барып кайрылыңыз. Так, улуттук центр бар, борбор бар ошол жерде. Анан уролог врачтарда аппарат бар, стетоскопия деген. Стетоскопиядан табарды ичин текшертиңиз. Анан кийин ошонун результаты боюнча уролог врачтан консультация алың. Алар кантип дарылайт, дарыланып көрүң. Анан ошол дарыланбаса, анан мага келиң. Мен анан сизге жардам берейин. Бирок бул жерде дагы бир нерсени айтып коюшум керек. Айтып атат, табардын жанында грыжа бар атат. Бул грыжаны тактап аныкташ үчүн эмертим томография кылыш керек. Ал грыжа көпчүлүк учурда сигмовидный кишка тараптан болот. Ошону тактап аныктап көрүш керек. Анан тактап аныктап келсеңиз, мен тактап аныктап берем. Анан уролог врачтарга барып дарылансаңыз болот. Ассаламу алейкум, Дамла. Сахар оору боюнча лечение айтсаңыз дейт. Кант диабети го дейм. Азыр мына ушу как раз биздин темага ылайык келип атат. Мен ушуну түшүндүрүп айтып коюшум керек. Жакшы суроо болуп барды. Мен айтам, ушу уйку безинин ичинде астроп деген аралчасы болот. Астроп бар, аралча бар да. Мына ушул аралчанын атына лангергенс аралчасы деп коет. Ушул уйку бези боюнча где-то 1 миллионго жакын ушундай аралча бар. Мына ушул аралчанын ичинде 3 түрдүү клетканын түрү иштейт. Альфа, бета, анан кийин сигма клеткасы деп коет. Альфа клеткасы баягы канда глюкоза азайып кетет. Азайып кеткенде боордо эсиңизде бар, депо кызматы бар дебедим бе? Ошону ишке салыш үчүн глюкоген иштеп чыгат. Фермент иштеп чыгат. Анан ал баягы боордо запас катары кармалып турган ошол углевод, глюкоза, глюкогенге полимерге айландырып, ошону мономерге айландырып канга чыгарып берет. Көпчүлүкчө али сахарды көрсөткөн 3-4тен ылдый болуп, 3-2 болуп калганда ушул иштеп чыгат, ошол без иштеп чыгат. Фермент ишке салат. Экинчи фермент бул ошол бета клеткалар иштеп чыккан инсулин, эми бардыгын билишет. Инсулиндин азайып кетиши
azayıp ketişinin sebepten ötken halde kişine bir ayet bergen mesingizde barmı yokmu? Onun sebepleri hazır okumuştular, hazır molekular dengede izlediler jürüyat Amerika'da. Şul insülin emnen kesepetinden azayıp ketet. Uyku bezini istelişi jönü sökülüyor. Kanda azayış özünçe uyku bezinde insülinde azayıbay turup azayıbay bir değil iştep bирок kan buzulgan kesepetinden kandı kiletler jarmaşıp kalıp insülin jarmaşkan kesepetinden boş insülin azayıp kete turmuşur var. Men ana açık kalganım yok. Uyku bezinin tasiri olur. Ötkende sabakta da aytып bergenmin. Uyku bezinin içindeki oşol astrogenisdegi alfa kiletkaları işlep çıgatkan insülin azayıp ketiş sebeplerini okumuştular. Hazır bakteriyalardan görüp жатат. Bakteriyalardan, kebir virüslerden görüp жатат. Anın içinde men de izildeyim de. Misal sitomegalovirus degen bar, virüs Epstein bar degen bar. Bul iki virüs izilde büttüm. Bu insülin azayışına tasir etelbeydi gene. İki virüs. Sebebi iki virüs katen bizim laboratoriya analiz çıkaralat da sanla. İki virüsten insülinden azayışına tasir etelbeydi gene. Emi retrovirüsler degen var. Retrovirüsler degen var. Bayağı çoğunun içinde epiteli içinde yaşayıp bu virüsler. Anan keyin enterovirüsler degen. Muna şu ikiге bizde analizler joktuğuna men karma alıp duram. Bizde barбы негизи ошону аныктай турган эмелер? Yok, bizim laboratoriyalarda reaktörler yok eken de testi. Oşondan şu yerden karma alıp duram. Şularda anıktap alsa men peki uşulardan biri içindeki bir virüs unusunu insülin vırabatkası azaytat degen yerlege kelip oturam da. Eger de şunu kayсы bir laboratoriya anıktay turan bolsa, uşul arkada anıktap turan bolsa, anda biz sakarda diabetler revolüsiya jasayбыз da. Insülindi жөнгө салууга мүмкүнчүлүгү жеткен аракет кылат элек да, лечение деп жатат. Демек ошо медицинанын дагы ошо изилдөөлөрүнө муктаж экенбиз да. Эми пока муну америкалыктар активдүү иштеп атат азыр. Бизде андай мүмкүнчүлүк жок. Ya bizde ошол мен айтпадым, эгерде мисалы ретровирустарга, энтеровирустарга эгерде лаборатория анализ чыгара турган болсо, анда менде мүмкүнчүлүк болот изилдегенгечи. Ошондой лаборатория таппайт. Жок. Ошону айтам да, бизде жок, мүмкүнчүлүк жок да. Ашказан ичеги ысып атат эмнеден дейт. Ал жерде биринчиден курсак көңдөй деп коелук. Ушул курсак көңдөйүнө бул киши суу көткөргөн. Суу көткөргөндөн кийин ошол бул курсак көңдөйүндө отурукташкан иммундик клеткалар болот. Андан иммундик клеткалар чакыра турган гистосамеснимис деген структуралык белко өтө чоң белко структура, ошолор суу көткөндө иммунитет өзүнө чакырат. Чакырга иммунитет келгенде алыгы оруну инфекция тапканда топтолушат. Топтолгондо канды ошол жерге топтогондо дене кызып ысыйт. Дене кызып ысып аткан болсо төшөктө жатып, кичине ысыраак чай ичип, анан төшөк калың жаанып жатса тердейт. Тердесе мына кызып ысыган жоголот. Көрдүңүз, жөнөкөй эле, дарысыз эле. Лечение менен көрдүңүзбү? Ассаламу алейкум, таксир, менин таманым ачат, күйгөндөй болуп дейт. Бул эмненин белгиси? Аллах разы болсун дейт. Ысып күйгөндөй болуп ачышат экен да таман. Азыр бул көбүнчө ошол жакта мына бул тамандагы да кан тамырлар бузулушунун кесепетинен ал жердеги биохимиялык процесс бузулат. Башкача айтканда, өлгөн клеткалар жаңылануусу, алардын сыртка чыгып кетүү бузулуп, апоптоз процесстер бузулганда ошол жерде туздар отуруп ташып калат. Калдыкта остатка отуруп ташып калат дагы, ошонун кесепетинен ушул киши тартып өтөт. Анын үчүн анан баягы тапанды көп убакыт сууда, нымды, ысык сууда кармаса алеге тери бошоңдойт. Анан тазалап арчып туруп, анан кийин алегине перекис водороданы баягы 50 грамм туз, аш туз, 50 грамм сода, анын үстүнө перекис ажыратып
эритип туруп экөөнү тең. Ошону маза сүртсө, ошол жерде туздар эрип териге чегип кетет да. Мына ошондо жеңилдейт. Хронический панкреатитти дарылайсызбы дейт. Азыр ушуну жөнүндө бүгүн мана айтып берип атабыз. Хронический панкреат. Ошол азыркы угуп аткан телекөрүүчүлөр да түшүнүш керек. Буну панкреатит дарылоо бул дарылоо курсуну талап кылат. Дарылоо курсу мына азыркы бапсал медицина 10 күндүк эмес. Ушул 1 айлык дарылоо курсу болот. Ошону аркылуу анан муну дарылайсыз. Ошону кантип дарылайбыз, сиз мен азыр көрсөтүүдө айтып бердим. YouTube'дан чыгат, аны кайталап көрсө болот. Иншалла. Жаш балдардын ичиндеги куртту кантип түшүрсө болот дейт. Эми мен жакшы айтарым, гельминтологдорго кайрыз. Бул гельминтологдордун иши. Буну ошолордо толук процесси бар менен. Жок, толук болгондо эми кээ бир дары чөптөр анан алардан ашканда анан бизге кайрылсын. Саламатсызбы, бронхит оорунун дарылайсызбы дейт. Биздин темага тиешеси жок. Бирок эми бронхит оорусун биз дарылайбыз сууганын. Бул жөнүндө айтып берген өткө гепатит А оорусу вирус жөнүндө болгондо айткам. Ошону дагы бронхитте гепатит А пайда кылат деп түшүндүргөнмүн. Анан далилдеп келтиргенмин. Арыбаңыз инимдин ичип өтүп 3 айдан бери токтобойт дейт. Эч жери деле оорубайт. УЗИден панкреатит өт толгон ичегилерге суук тийген дейт. Кандай кеңеш жардам бере аласыз дейт. Эч жери деле оорубайт дейт. 1-3 айдан бери ошо ичип токтобойт. Мындай диарея деп коет да. Бул да ооруган адамдар көп. Биз дарылоо системабыз бар. Дарылоо системабыз бар. Өздөр айтпадым, ошо бир чекесин айттым. Жоон чекесиндеги инфекция регуляция кылып аркылуу. Биз уларды ушул ооруларды дарылайбыз. Ассаламу алейкум. Панкреатит, холецистит кандай дарыланат дейт. Эми ким УЗИге түшө турган болсо, врач жазат, холецистит деп жазат өтүнүч. Бул белгилүү оору. Бирок өттүн коюланышы, өттө таш пайда болушу өзүнчө бир патология. Аны өзүнчө сөз кылышыбыз керек. Анан экинчи панкреатит түшүрүп атабы? Панкреатитте азыр эле жооп бердим. Бул да атайын дарылоо курсун талап кылат оору бул. Оң капталым 1 жыл болду ооруйт, УЗИге түшсөм майда таш бар деди. Азыр урсасан форте ичип жатам. Кантип ташты түшүрсө болот, рахмат дейт. Мен ошол кишиге айтып коя турам, сиздин айтып атасыз оң кабырга тарап деп атат турабы? Оң капталым 1 жыл болду дейт. УЗИге түшсөм майда таш бар деп атат дейт. Мен сизге сунуш кылат элем да. Билесизби, өткөн көрсөтүүлөрүбүздө биз жоон ичиген оорулар жөнүндө сөз кылганбыз, билесизби? Мына ошолдо биз түшүндүргөнбүз. Сиздин оорууңуз бул жоон ичегендин лимфаденопатиялык оорусу деп оорусу. Лимфаденопатиялык оорусу. Сиз ошо көрсөтүүнү көрүп чыгың, мен сизге сунушум мына ушундай. Эми сизге түшүнүктүү болуу үчүн айтып коеюн, сиздин жоон ичегиңиз ооруп атат тууганым. Жоон ичегиңиз ооруп, анда лимфаденопатия процесси оорусу пайда болуп, ал боорго поражение берип атат. Сиздин бооруңуз акырындап туруп, кистадан акыры барып, гепатоцеллярный ракка өткөрүп кое турган оору бул. Бул бир процесс. Экинчиси, сиз бөйрөктөгү таш түшүрүп атасыз. Буну бизде дарылар бар, кааласаңыз пайдаланып, бөйрөктөгү жана сийдик жолундагы таштарды, туздарды эритип түшүрүп коет. Алла насип кылган болсо. Ички органдардын УЗИ жакшы көрсөтөбү же КТ керекпи дейт. КТ эмне, мен түшүнбөдүм. Компьютер томография деген. Томография. Мен сунуш кылат элем, КТ ички жакшы түшүндүрө албайт. Курсак көңдө МРТ, магниттик резонанс томография жакшы түшүндүрө алат, жакшы көрсөтөт, так көрсөтө алат. Демек, ошо МРТдан түшүп аныктап чыгарабыз керек экен. Саламатсызбы? Апам 65 жашта, ашказан кекирет, ичегисин эмне дейт? Куйчуй болот дейби? Жашылча чыйлдайт. Жашылча жей албайт, үшүкчөл, ичи көбөт. Дагы бронхитке кандай дарылыңыз бар дейт. Башынан баштап жооп берейин, биринчисинде эле.
Кайсы оору деп атат эле? Ичегиси дейт, ошо жана чыйылдайт дейт, ашказанын кекиртет дейт. Азыр ашказанын кекиргенине өзгелерге ашказан боюнча келгенде айтышым керек, бирок чекесине айтып коеюн, сиздин апаңыздын ашказанында дисплазия процесси бар. Дисплазия дегени ашказан өзү дайыма кыймылдап турат, моторный функциясы бар да. Мына ушул начарлап кетет бир. Андан тышкары дисплазия болгондо ашказандын эпителийлик катмары бар. Мына ушул эпителийлик, сырткы эпителийлик катмары менен жарым эпителийлик катмары ооруга чалдыгат да. Ошондуктан ашказандын согуну иштеп чыгышы төмөндөп кетет дагы. Ал жерде базыр мен сизге айтпадымбы? Туз кислотасы иштеп чыгат дедим. Ошонун көлөмү азайып кеткен кесепетинен аш тамакты өз убагында сиңирүү процесси. Андан сырткы азыркы мына уйку безин айтып атпайбызбы, оорусунчу? Уйку безинде да кальциниттер бар дагы. Уйку бези өзү орточо суткасына 1,5 литр иштеп чыгыш керек. Төмөндөп калат. Мына ошонун кесепетинен белгилүү бир убакытка чейин ашказанда тамак сиңбей туруп калат. Мындай өзүнүн ылдамдыгы бар да. Акырындап калган кесепетинен ана ошол жерде бактериялар анаэробтук бактерия деп коет. Ошолор күчөп кеткенде алар газ бөлүп чыгарат. Мына ошодон адам кекирет. Кекиргенин түшүндүрөт. Эми ичи чуюлдаганын түшүндүрүп коеюн. Ичини чуюлдаганын себеби сиздин апаңыз ошо курсак көңдөйүнө суу көткөрүп алган. Эгерде ысыктана турган болсо чуюлдаганы токтойт. Чуюлдаганы токтойт. Ичегелер өзүнүн тынымсыз далдагы кыймылдап турат да, өзүнүн тартибинде кыймылдаганда ичеги чуюлдабай калат. Кийинкисинде эле жашылча жемиш жей албайт дейт, үшүкчөл дейт, ичи көбөт дейт. Жашылча жемиштин ичи жей албайганын себеби ошо баягы айтып азыр түшүндүм, ашказанда туз кислотасынын иштеп чыгуу процесси азайып кеткендиктен, анын таасир этүү убактысы да азайып кеткен кесепетинен ичегеде инфекция көбөйүп кетет. Ошондой эле жоон ичегеде да инфекция көбөйүп кетет. Ошондуктан мөмө жемишти жегенде жаныбардын келип чыгышы жаныбар продукталарга караганда өсүмдүк продукталары ичегилерге жана кыймылдуулугун көтөрүп берет. Ошондо кыймылдуу болгондуктан жоон ичеги реабсорбция процесси аз болуп ич өтүп кетет да. Инфекция көбөйүп кетет, башкача айтканда ичегилердин. Ошондон жабыр тартып атат. Ысыктандырыш керек деп атпайсызбы? Суук дегенде ошону кантип ысыктандырыш керек? Эмне жолу бар? Ысыктануштун тамак ашы аркылуу ысыктаныш да болот. Мисалы, койдун шорпосу, эң жакшы койдун куйругун жеш, мисалы да, белгилүү убакыт. Дайыма эмес, дайыма чоң маселеге айландырып берет. Белгилүү бир убакытка чейин койдун шорпосун ичиш, андан кийин төшөктө калың жамап жатыш, бул ошону ысыктанып берет. Андан тышкары, эми мына көрсө менин душмандарым көп экен, бул элди көрөбүз. Бирок эми айтканга мажбур болуп атам да. Бизде эмени азыр мен айтып бердим, мына сөз арасында айттым, ушул ичегиде инфекцияларды тормоз кылып, азайтып, зыянын токтотуп тура турган дароо системабыз бар, дарыларыбыз бар. Мына ушуну пайдаланса жакшы болот эле. Бул кишиге ушул. Баягы бираз бул дары реклама кылып атат деп чыгышы мүмкүн да эми. Эми эгерде медицина бар болгондо айта турам, бар медицина ушуну аптекадан алгын деп. Андай жок. Мисалы үчүн айтып атпайсызбы, мына ошо койдун куйругун пайдаланса болот деп. Канча күндө пайдаланыш керек мисалы үчүн ортодо? 10 күндө бир жумада бир жолу жагандай. 2-3 күндө бирден. 2-3 күндө бир жолу ичсе болот. Бирок катарынан ичпеш керек, күн сайын пайдаланбаш керек. Ассаламу алейкум. Баламдын башы ооруп, температура болуп жатат. Эмне кылсак болот? 2 күн болду дейт. Врачка кайрылсын. Албетте, сиз врачка кайрылыш керек. Ассаламу алейкум. Оң колум ооруп жатат. Колумду бийик көтөрө албай жатам дейт. Түшүндүм.
оң қолы ооруп атканы албетте вин жок, билек же болбосо чыканак, билек. жок, мына колдун булчуңдары да. Колдун булчуңдары ооруп атканын түшүндүрүп атат да. Колдун булчуңдары оорусуна алып келген оору бул өпкөдө лимфаденопатиялык процесс бар. Ал лимфаденопатиялык процесс дегени өпкөнүн алвеолдорундачы примерный айтайлы стрептокок примерный айтып атам. Көптөгөн бактериялар бар. Ушулар токсин бөлүп чыгарып көргөндө лимфатика сосуд менен бул баягы колго кетип бартат да. Ошодон мунун колу ооруп атат. Же бул ошо оң колун көтөрө алган. Ошону өпкө токсин бөлүп чыгарып колго кетип барткан кезебетинен болуп атат бул. Ошондуктан бул менин кеңешим аспирин ичип туруп, бүгүн мисалы азыр мен сөзүм угуп аткан болсо, аспирин ичип туруп же болбосо парацетамол ичип туруп, төшөктө жабынып жакшы жатып тердесе, кол ооруган токтоп калат. Көп ойлоном, уйкум келбейт, эмнеден болот дейт. Жүрөктөн болот ал. Жүрөктөн болот, анан кийин динсиздиктен болот. Бирок ойлонууга түрткөн жүрөк болот. Bunun жүрөк ооруп атат. Дагы айтып коеюн, эскертип коеюн. ЭКГ барып чөй турган болсо, эрте электрокардиограмма бар да. Oysa таза деп бериши мүмкүн. Көп жүрөктүн ооруларын ЭКГ көрсөтө албай калган үчүн көп болот. Саламатсыздарбы? Аккан деген оорууну лечение кылса болобу? Жана өттөгү ташты операция кылып алдырбай эле жок кылса болобу дейт. Рахмат, Аллах ыраазы болсун дейт. Аккан оорусунун түрүнүн айсынды, кайсы оорусу оору. Врачтар кандай диагноз койду, ошонун түрүн айтсын, мен анан жооп берейин. Ал эми өттүн ташыны дарылоо боюнча биз өткөн көрсөтүп, атайын ушул боюнча көрсөтүп алган. Эсиңде бар. Ошонун видеосун көрсүн. Ошо YouTube'дан караңыздар, ошо Марабат ТВ. Анан ошодон өзүңүз чечиңиз. YouTube каналында ошо боор боюнча өзүнчө, мисалы үчүн өт боюнча, ошо жоон чеген оорулар боюнча бүт өзүнчө атайын берүүлөр тартканбыз. Ошол жактан көрүп көп жоопту алсаңыздар болот. Боор жагым кызыйт, эмнеден дейт? Ошол бул жоон ичеген лимфаденопатиялык оорусу болот. Ошол боорго поражение процесс жүрүп атат. Берип атат, Ошондон мен учурдан пайдан айтайын, бул жөнүндө дагы өткөндө көрсөтүүлөр көп чыкса болот. Анан плюс УЗИ аркылуу да бир текшертип койсо жакшы болот бооруну. Так, ассаламу алейкум, таксыр. Менин суроом, эки далым уюп, ачышып ооруп атат. Эмне деген кеңеш бере аласыз дейт. Эгерде эки далыңыз уюп ачышып аткан болсо, анда сизде эки түрдүү патология болушу мүмкүн. Биринчи патология өпкөңүздө оору болушу мүмкүн. Муну сиз компьютерден томография түшүп көрсөңүз көрсөтөт. Экинчи оорусу бул далыда костный муз бар. Ал жерде бластула көбөйүп кетет. Бластула көбөйүп кетет дегени өзү костный муздун ичинен ар бир кандын клеткалары жалгыз чыгат кангачы. Анда 2, 5, 10, 15, 20, 30, 100 клетка жармашып калат дагы. Баягы алег бар да, канга чыгатын аралыгында шел бар. Шелден чыкпай калат дагы, анан костный мозду оорута берет. Бирок бул дагы мен азыр айткан экинчи нерсе анализ жок. Анализден чыкпайт ал. Ассаламу алейкум, кечиресиз, адресиңизди алсак болобу дейт. Буга эмне дейсиз? Кандай жооп бересиз? Ал WhatsApp'tan жазып коеюн болуптур. Мына көрсөтүп бүткөндөн кийин үйгө барганда отурганда WhatsApp'tan адрес жазып коеюн болуптур. Консультацияга болсо. Саламатсызбы? Өттө таш бар, приступ берип атат. Эмне кылсак болот дейт. Анда эгерде сиз азыр өтүңүздө таш приступ берип кыйналып аткан болсоңуз, ушул учурда мен сизге сунуш кылат элем. Азыр тамактанбай турсаңыз, анан кийин 1 литр кайнатылган сууну ичип туруп, мүмкүн болсо 2 литрге чейин да ичсеңиз боло берет. Анан 2 саат өткөндөн кийин зайтун майынан ичесиз. Каласаңыз 2 кашык ичиң, каласаңыз 3 кашык, каласаңыз 5 кашык ичиң. Дагы анан зандиревнага деп коюп, мына сол тарапында капталды алып туруп, боорго жылымылык кирерке койсоңуз, зайтун майы
айлы туздун өттүн протогунда туруп калган тузду 12 элчеге түшүрүп коет, жеңил. Андан ары өттү тасын түшүрүү боюнча көрсөтүүбүз бар мына YouTube'да. Ошону көрүп, анан кааласаңыз өтүңүздү операциясыз дарылап алың. Үйдүн шартында эле. Ассаламу алейкум. Бут муздай берет, ным тартып, эмне кылыш керек дейт. Буттун муздаганы эки патологиялык процесс бар. Биринчи патологиялык процесс мына бел омурткасында чыккан нервтерди кысылып калышы мүмкүн. Ошондо буттун тапандары, туяктарын баары муздай берет. Кан тамыры кысып калат да. Экинчиси, силердин кан тамырыңарда, артериалдык кан тамырда атеросклероз бар. Атеросклероз кесепетинен кандын манжаларга чейин жетүүсү төмөн болуп атат. Мына ушул экөөнүн бирөөсү бул. Оорусу. Эми аны дарылаш үчүн мен сизге белдин гимнастикаларын жасап көрүңүз. Турникке тартынып көрүңүз, ошондо баягы нервди кысып алган туз же болбосо сөөк ордуна келе турган болсо, анда сиздин бутуңуз баягы муздаган токтоп калат. Ассаламу алейкум. Колго сөөл чыгып ооруп атат. Кантип дарыласак болот дейт. Ушуну мен айтып коюшум керек. Колдогу сөөлдү медицинада дарылай турган жолу жок. Медицина аракет кылбай эле кой, биринчи. Экинчиси, элдик медицинада ушуну сөөлдү дарылай турган жолу бар. Элдик медицина. Кантип дарылай турган жолу бар? Бул дуа менен дарымдалат. Буну түштүктө дарымчылар деп коет. Түштүктө болсоңуз, дарымчыга барсаңыз, 3 жолу дарымдатып койсоңуз, сөөлүңүз түп тамырдан бери жок болот. Эч бир органга зыяны келбей эле жок болот. Ана түндүктө түкүрөт деп коет экен, түндүктөгүлөр. Итке жалатып да жок болуп аткандарды көргөм. Ошо иттин шилекейинде да бир эме бар го. Алигада щелочный среда келет да, шилекейчи. Себеби мен өзүм күбө болгом да, ошо инимдин колу бүт мындайынан бажырап сөөл болуп кетип, анан бирөө айтып, ошондо итке эле жалатып кой деп. Анан айрандан шуап туруп, анан итке жалатып коюп, ошондон ушу жок болгонун билем да, көп болду. Да, мен мына учур келип калды, айтпасам болбойт болсо, мен атам раматылык дарымчы эле да. Мен ошон үчүн айтып атпаймынбы? Дарымчы эле, анан ушул айылдагылар келет эле да. Чөөл чыгып калды, тишим ооруп калды, чаян чагып алды депчи. Анан мага айтат эле, бар оолуң, бизде тыт бар да. Бар нодасын алып кел дейт. Нодасы дегени кабыгы. Тыттын кабыгы. Кабыгында түйүп тур, анан кийин өзүнүн дуасы бар да илгертен. Ошону окуп туруп сүп дегенде түкүрүк бар жармашат. Сөөлгөчү. Анан 3 жолу келет, сөөл жок болот да. Демек бул бир жандуу оору сыяктуу экен да. Куала берсе кетип кала тургандай. Же ошону алгысы бар да, илими бар да. Исламда ушунун илими бар да. Баягы азыр официальный медицина ушуну айтсаң шылдыңдап күлүп атпайбы? Жировой гепатозду кантип дарыласа болот дейт. Аны жөнүндө өткөндө айтып бердик, Ошо мурунку өздөрү да көрсө караңыздар. Ошол мурунку көрсөтүүлөрдө биз бул боюнча кеңири жооп бергенбиз. Эмесе ошо суроолор аяктап калды окшойт. Анда эмесе кайрадан өзүбүздүн темага келели. Ушул уйку бездери боюнча дагы ошо кандай кеңеш берет элеңиз элге? Ошол ооруларды болтурбоонун кандай жолдору бар? Профилактикасы да, алдын ала. Ошо уйку безди таза оорутпай кармоо үчүн эмне кылыш керек деген маселе да. Эми бул элге керек маселе, туура айтып атасыз. Биринчиде орунда мен ошол айттым го, бунун 3 булагы бар экен. Уйку безинин оорусунан келип чыгып 3 булагы бар экен дедим го. Ушул 3 булакты тең сактоодо турат экен. Мисалы денени ысык нормада кармаш, жоон ичегенин лимфаденопатия пайда болушуна жол бербеш, анан кийин боорду иштешин жакшы кармаш. Мына ошондо уйку безинин оорусуна эч чалдыкпайсың адам. Мына ошону боор боюнча түзүгүлөргө жеткирип бердик. Жоон ичеги боюнча да айтып бердик. Эгерде түшүнсөңүз, биз
фундамент менен алып кетип бартабыз да, ушу элге медицина түшүндүрүү иштеринчи. Булар биз мурдагы эле көрсөтүүлөрүбүздөн бир көрүшсүн, андан кийин өздөрү ошого жараша өздөрүнүн тартип өздөй иштеп чыгышсын. Тамак аштан дагы таасири болушу мүмкүнбү? Тамак аштан да таасири бар. Мисалы үчүн кандай тамакты көп жегенден болушу мүмкүн? Жок, мисалы боор, мисалы жирнилерди жактырбайт деп айттык да, туурабы? Эми уйку безин анда уйку безин тамак аштан эмес, канцерогендик заттардан жан тартып калышы мүмкүн. Канцерогендик заттардан. Мисалы тяжелый металлдар болуп калат продукталардачы. Химикаттар болуп калат, зыяндуу, уулай турган. Мына ошо анан дары-дармектерден дагы. Мына азыр биз айтып атпайбыз, мына бул уйку безине пайдалана турган дарылардын кээ бир айттык. Мына ошолор өздөрү уйку безинин оорусун чакырат ушул дарылар. Ошондуктан мен азыркы уйку безине карата дарыланып атканда пайдаланып атканда мисалы малокс менен алмай келден башкасы такыр уйку безинин оорусуна пайдаланууга болбойт. Ошол мисалы метилклопрамидди кандай тиешет? Ал уйкуну келтирет, серукал менен уйкуну келтириш үчүн серукал ошондой алеги чакырат. Мисалы буга эч кандай тиешет жок. Медицина киргизип болуп атпайбы протоколго, дарылоого. Именно мына өзү врачтар жазып берген дарыдан сактанышта келип турат. Уйку безинин оорусун ырыбатып, күчөтүп, ракка жеткирбеш үчүн врачтар жазып берген дарыдан сактанышта турат пациенттер. Дагы бир суроо келиптир. Ассаламу алейкум. Сол жак жүрөктүн асты түйүлүп ооруп атат дейт. Ал нефралгия тууганым. Аптекада диклофенак бар. Индометацин деген бар. Ошону сыйпа. Ага таасир этпей турган болсо, ромашка бар аптекадачы. Ромашканын гүлүчү, календуланын гүлү. Экөөнү бирге кайнатып турупчу. Анан кийин койдун майы бар боло турган болсо, койдун майына туз таштап туруп, аралаштырып, ысытып туруп, аралаштырып, үстүнө 2 чөптү суусун таштап аралаштырып туруп, анан кийин ошол мына жүрөктүн айланасына раз сиңдирип сыйпа. Массаж кылыш керек экен. Сыйпаса, жоголот, болду ушул. Саламатсызбы? 11 жумалык боюмда бар, МРТ кылсам болобу? Башты мурунда бир шишек тургандай болот. Лор аппараты менен текшерди, таза деди, бирок мага неудобно болот. Өтө эле неудобно дейт. Эми бул врачтардан сурай турган нерсе экен, бирок мен деле айтып кое берейин. Мүмкүн кайтарып коюңузбу? 11 жумалык боюмда бар дейт. МРТ кылсам болобу дейт, башты дейт. Себеби ошо мурунда шишек тургандай боло берет дейт. Аппараты менен текшерди, таза деди, бирок мага неудобно болуп атат дейт. Анда мен түшүндүрөйүн. Сыяктуу бир нерсе бардай сезилет экен да, анан ошону тартсам болобу МРТга дейт. Боюмдагы балага зыян тийбейби деп сурап атат да. Балага зыяны тийбейт, биринчиден. Экинчиден, эгерде башты мээни тарта турган оор бар деп түшүнсөңүз, ага мээге темирди тартыш үчүн симптомдор болот. Баштын айланышы, адамдын кусушу, көздүн караңгылашы, мурунда бир шишек тургандай эле сезиле берет дейт. Анда мурун тартсаңыз боло берет, балага таасир этпейт. Ассаламу алейкум. Көп зарына болом, кандай кеңеш бересиз? Буну ошо айтты окшойт, бул боюнча ошо кеңири айтып берди. Могул эмеден кийин эртеңден баштап буюрса ушул эле көрсөтүү YouTube'га чыгат кайра. Ошондон кайра көрүп, кайрадан бир сыйра жооп алсаңыздар болот. Адресиңиз кайсыл жакта? Язва желудка, эрозивный гастрит деген диагноз койду. Барсам дарылайсызбы дейт. Эми дарылайм деп башын байлатып албайын. Консультация десеңиз мейли. Так. Анан кийин язва боюнча мен атайын көрсөтүп айтып берем. Ол жерде медицинада өтө чоң жаңылыштык бар. Алар келике бактерия бар болсо язва пайда болот деп пациенттер коркута берет. Келике бактериясында башка вирустар бар, язва пайда кыла турган бактериялар бар. Ошол жөнүндө айтып берем. Сиздин язваңыз каяктан келип чыкканын аныктай турган лабораториялык анализдер бар, көрсөтүчтөр бар. Ошону пайдалансаңыз болот.
консультацияга келгениңизде кааласаңыз ушул эмнеден анасы тапшырыш керек, ошону айтып берем. Ассаламу алейкум. Ашказан жарасына жана гастритке алоэ ичсе болобу дейт. Болот, мен сунуш кылат элем, бирок белгилүү бир өлчөмдө ичсе болот, бирок түшүнүп алыш керек. Алоэны ашказан жарасын толук жок кыла албайт. Бирок аны козгоп аткан бактериялардын вирулентности деп коет, оорунун пайда кылуу способносуну жөндөмү төмөндөтө алат. Убактылуу жардам берет экен. Төмөндөтө алат. Сен медициналык врачта жазган препараттарын көрө, алоэны ичсе, ушул кичине жардам бере алат. Ассаламу алейкум. Денебиз кычышып атат. Ар 3 айда козуп жатат. Больницага да жатып чыктым, баары бир токтобой атат дейт. Бул кишинин суроосуна жооп бериш үчүн мындан бир топ анализдер тапшырыш керек да. Мисалы, теринин кычышында сырттагы инфекция түшүп калганы кычышы мүмкүн. Килеш, ар түрдүү инфекция түшүп калышы мүмкүн. Ал эми ичтен дагы кычышы мүмкүн. Себеби ичегет өтө көп инфекциялар бар, өпкө дейсиң. Мына ушуларда ушул канга өтүп кеткенде иммунитет айдан аны теринин астына барып жашырынганда кычыштырат. Ошон үчүн анализдер тапшырыш керек бул. Так, ассаламу алейкум. Боор жөнүндө айтканыңызды көрбөй калдым эле. Алоэ окос болгом дейм, эмне дейт? Альвеококкос болгом дейт. Боорум сол бөлүгү трубкада жүрөм. Сол бөлүгү түшүп калды. Ошол жөнүндө айтыңызчы дейт. Биз боорду көрсөтүп YouTube'да көрсөңөр болот, плюс. YouTube'да. Плюстагы айтып коеюн. Боордун башка органдардан айырмачылыгы, боор регенерация боло турган жөндөмгө ээ болот. Боор. Анын регенерация боло турган жөндөмдөргөнө ээ кыла турган боордун курамында клеткалар бар. Айрыкча Купердик клетканын болушу, ошондой эле ствол клетка да учурайт. Мына ушулардын болушу боордун регенерациясына жол берет. Бирок регенерация болгон учурунда эгерде сиздин каныңызда гепатиттик вирустардан Б, С жана башкалар боло турган болсо, гепатит регенерация учурунда боордун негизги массасын берен гепатит клеткалар эмес. Алар эмес. Клеточный матриксти жана коллагендерди синтездеп жибере турган ито деген клетка бар, жылдыз клетка. Мына эгер ошол ишке түшүп кете турган болсо, сиздин бооруңузда фиброматоз басып кетиши ыктымалдуулугу бар. Эми альвеокоз боюнча айтайын. Альвеокоз боюнча тууганым, врачтардын чоң бир ошибкасы бар. Ким альвеококс боло турган болсо, экинокок боло турган болсо, ошону УЗИ жана томография боорунда көрсөтө турган болсо, ошол жерде операция, ошол жерде эле врачтар карай берет. Албетте боордо дагы бар, мээге да түшүп калышы мүмкүн. Эң негизги көбөйө турган, өсүп чоңое турган жер экинокок менен альвеокок, бул ичегелер болот. Ичке ичегеде жана жоон ичегеде отурукташат булар. Ошондуктан менин кеңешим, ичке ичегени, жоон ичегени кошо дарылаганда сиздеги альвеокок менен экинокок азайышы мүмкүн. Ошондой эле булар гермафродитке кирет да. Өздөрү уруктарын көбөйөрөтүн гермафродиттер кирет да. Буну биологияда ошондой класстын түрү бар, жаныттар түрү бар да. Гермафродиттерге киргендиктен буну яйыш негинде кошо дарылаш керек. Бул канга атып чыгарып берет да. Ошол эле альвеокок болобу, ушул табарчыкта бар болот. Бөйрөккө дагы отурукташып калат, көрдүңөрбү? Ошондуктан сизде бүт органыңызды дарылаш керек. Ошону врачтарга айтыңыз. Ушул дарылоо жүргүзсүн ошого карата. Менин оозума дайыма ачык келет. Өтүм ооруйбу деп УЗИге түшсөм, өтүм таза экен. Не үчүн оозуга ачык келет? Илябым кургайт дейт, эриндерим кургайт деген го дейм. Түн жарымда башымда ооруйт дейт. Оозунун кургаганы, эгерде сиздин илябыңыз кургай турган болсо,
Сиз бул симптом болот. Сиздин бөйрөгүңүз ооруп аткан симптом болот. Илап коргой турган болсо, бөйрөгүңүз ооруп аткан симптом болот. Ал эми оозуңузга да ачык даамдын келиши, сиз өтүңүздү УЗИ таза кылганы менен сиз тамак сиңирүү процесс учурунда белгилүү бир деңгээлде ашказандын соктор уйку безин сокту иштеп чыгуу убактысы адам уктаганда белгилүү бир деңгээлде азаят да. Азаят. Анан ошондо өттүн белгилүү бир заттары бар, эми азыр унутуп калдым. Мына ошолор таңдайга чыгып кеткенде ошондо ачык даам берет. Бул өттөн болот. Өтүңүздү тазалап койсоңуз, ушул ачык даам жоголот. Саламатсызбы? Бир бөйрөгүм алынган, кандай тамак жесем болот дейт. Бир бөйрөгүн алдырып таштаптыр, бир эле бөйрөгү бар экен да. Анан ошо кандай тамактанышым керек дейт. Эми мен айтат элем, өткөндө боордун ДП кызматтары жөнүндө айтканыбызды айттык да. Бөйрөктү түздөн-түз бөйрөктү иштетип турган орган бул боор болот айтып берик. Эгерде сиз бооруңузду таза кармай турган болсоңуз, бул андан сырткары сиз бөйрөгүңүз суук алдырбай, ысык кармай турган болсоңуз, үчүнчүсү сиздин бөйрөгүңүз жөндөн-жөн алынган жок. Сиздин бөйрөгүңүздө кандайдыр бир чоң патология процесс болгон үчүн алынганда. Ошол нерсе бөйрөккө түздөн-түз ооруну пайда кыла турган бул нисходящий часть жоонун ичеги болот. Сиз ичегиңизде да ооруңуз, ошону да жакшы карашыңыз керек. Мына ошондо сиз бөйрөгүңүздү таза кармай аласыз. Эмезе, урматтуу Хашим мырза, убактыбыз аягына келип жетип атат. Бүтүп калды. Ооба. Эмесе ошо абдан тез өтүп кеткендей болуп калды, бирок карасам убакыт уже бүтүп калыптыр да. Эмесе ошо акыркы сөзүңүздү айтып койсоңуз, ошо биздин көрөрмандарга эмне кеңешиңизде, кандай ошо пикириңизди айтып кетмекчисиз? Урматтуу кыргызстандыктар, ошол көрсөтүү учурунда уйку бези эмне оорулар пайда кыла турганын айтып бердик. Мына журналисттин суроосун кантип уйку безин жакшы сактайт десегеңде да биз сактаса болот дегенге да жоону бердик. Анан экинчи көңүл бура турган нерсе, азыркы официалдуу медицинада уйку безинин ооруларына карата жазылып берип аткан бир да дары уйку безинин оорусуну жөнгө сала албайт. Андан жөнгө сала албайт. Бул клиникалык результаттар бар. Бул результат негизи айтып атам. Ошондуктан биздин кеңешибиз баягы 3 нерсени сиз бекем сактасаңыз, 3 нерсени бекем сиз уйку безинин оорусуна чалдыкпайсыз. Андан сырткары мен ушул жакшы кайталап койсоңуз, ошо 3 нерсени. Боорду кызматын жакшы сактайсыз. Ичегенен нипаденапатына жол бербеш. Муну тамак-терапия түшкөндө көрсөтөт нипаденапат. Үчүнчүсү денени ысык кармаш. Суук калтырбаш керек. Мына ошол 3 нерсени сактай турган болсоңор, анда силер медициналык препарат эчтеке муктаж болбойсуңар. Ал эми медициналык препараттарды пайдаланышканга мен каршымын. Себеби ушул пайдалаткан медициналык препараттар бу уйку безин чыгып аткан, уйку безин иштеп чыгып аткан экзокриндик баягы тамак сиңире турган ферменттердин химиялык составы бар, жөнгө сал. Мына ушуну бузат. Ошого жол бербеш керек. Ал эми эндокриндик ички канга чыгара турган дарылар пайдалануу боюнча сөз кылган эмес. Ага тийишкеним жок. Себеби биз сахарный диабетти але жолун таба элекпиз. Ошондуктан мен ага сөз тийгизгеним. Кайсы кимдир бирөө сахарный диабет менен ооруп аткан болсо, алар медицина препараттар ичпе, инсулин албай деген сөз айтканым жок. Мен тамак сиңирүү процессине тиешелүү жагын айтып атам. Эгерде силер уйку безин жакшы сактай турган болсоңор, силердин ичегеңер да ооруга учурабайт, ички ичеге. Ошондой эле жоон ичегинин ооруларына да азыраак чалдыгасыңар. Ашказандын дагы оорусуна азыраак чалдыгасыңар. Менин кеңешим ушул. Чоң рахмат. Эмесе бизде конокто белгилүү табып Хашим Зайналиев мырза болду. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.
Ошо Алла Таала баарыбызга чың денсаулык берсин. Ким ооруп аткан болсо, ошо оорулардын баарысына ошо шыпасын берген болсун. Саламатта Амин. калыңыздар.